Социалдык тармактарда атам орус, апам орус, өзүм кыргызмын деген жигиттин видеосу тарады. Ал видеодо 6 жылдан бери улак тартыш ойноп келе жатканын айтат. Колдонуучулардын көбү анын калпак кийгенине кубанып жатышат. Ал эми айрымдары аны кээ бирлерге караганда кыргызча жакшы сүйлөйт экен дешүүдө. Булак Серепкежи. Кандай окуп атышсың? Мамам орус, папам орус, өзүм кыргызмын. Улакпен канча болду жүргөнүңө? 6 жыл болду го дейм. Андрей Гамановдон ортоңордо эмне бар? Эчтеке жок, улак бар. Кийин байкең болуп калбайбы? Жок, Рустам Алашенкачы. ал эме да, кошунада. Апамачы Бекзат кыргыз бар го, ал менен эмнем бар? Ал досум да. Давай, ийгилик. Рахмат. Эртең барасың жер бака? Кудай буйрса. Кайсы командаң кайсы? Любойго кошулган. Менин атың кайсы? Билбейм атын, тааныбайм. Острыйда. Ара көлдө унасы менен чана сүйрөгөн кишиге 7,5 миң сом айып салынды. Соц тармактарда Нарын облусунун Кочкор районундагы Ара көл көлүндө моз үстүндө Деу Матиз үлгүсүндөгү уна балдарды чанага отургузуп, айдоочу бейбаштык жасап жаткандыгы боюнча маалымат жарык көргөн. Бул факты боюнча Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, унаанын айдоочусун таап, 7,5 миң сом айып салуу менен унасын убактылуу токтотуучу айып короо жайына киргизишти. Булак Серепкежи. Мирбек Атабеков Эркен Рыскулбековдун 3 жыл мурда кийип кеткен курткасын жаңылап кайтарды. Алып баруучу Эркен Рыскулбеков социалдык тармактагы баракчасына видео менен бөлүшүп, ырчы Мирбек Атабековдон белек алганын айтты. Видеодо Мирбек Атабеков 3 жыл мурда Рыскулбековдун үйүнө барып, анын курткасын кийип кеткенин, курткасын жоготуп алганын, ошондон бери кайтарып бере электигин айткан. Ырчы жаңы куртканы Америкадан алып келгенин айтып, кийгизип жатканын көрүүгө болот. Булак Серепкежи. Тышкы иштер министрлигинде Шавкат Мирзиеевдин иш сапарын уюштуруу маселеси талкууланды. 12 январда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршид Мирзахидов менен жолукту. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, жолугушууда кыргыз-өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелери жана көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн мындан аркы жолдору талкууланды. Ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдин Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик иш сапарын уюштуруу маселеси тууралуу сөз болду. Булак Баракелди. Министр, келерки жылдан тарта мектептерге жаңы сабак киргизилет. Эмдиги жылдан тарта Кыргызстанда мен жана дүйнө деп аталган жаңы сабак киргизилет. Бул туурасында билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов министр менен 1,5 саат деп аталган түз эфир учурунда айтты. Атка минерге жаңы жылда мектепке жаңы предметтер киргизилеби деген суроону узатышкан. Кыргыз билим берүү академиясы мен жана дүйнө жаңы предметинин мазмунун даярдап иштеп чыкты. Ал жерде турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери, этика, мекен таануу бириктирилген деп жооп берди министр. Булак Спутниккежи. Мугалимди шылдыңдагандарга айып салуу мыйзамы кабыл алынды. Бүгүн 12 январдагы Жогорку кеңештин жыйынында укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынып, президенттин кол коюусуна жөнөтүлдү. Аталган мыйзам долбоору депутаттар Мирлан Самый-Кожо менен Аманкан Кенжебаев тарабынан демилгеленген. Кабыл алынган мыйзамга ылайык, окуучу мугалимди шылдыңдаса, ата-энесине ОЗЕКи жана жазуу түрүндө эскертүү берилет. Ал эми педагог кызматтык милдетин аткарып жатканда улуу кишилер жаман сөздөрдү айтып, адепсиз жаңсоолорду көрсөтүп, анын ичинде ЖМКларды пайдалануу менен мазактаса, 1000 сом айып салынат. Бул ата-энелерге дагы тиешелүү болот. Мыйзам долбоору педагогикалык кызматкерлерге карата кемсинтүү, жаман сөздөр, адепсиз жүрүм-турум, кордоп тийишүү жана уятсыз жаңсоолорду белгилерди көрсөтүү түрүндө билдирилген сыйлабастык мамиле үчүн жоопкерчиликти орнотуу максатында иштелип чыккан. Булак Субергежи. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Украинанын аймагында согуштук аракеттерге катышкан Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Бул туурасында атайын кызматтан билдиришти. УКМКнын маалыматы боюнча кыргызстандык жаран Украинанын аймагына көчүп келип, ал жердеги аскердик топтордун катарында куралдуу кагылышууга катышкан.
Аталган жаран кечээ 11 январда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бирок анын кайсыл жерден колго түшүрүлгөнү жазылган эмес. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча чаралар көрүлүп жатканы белгиленди. Атайын кызмат чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Булак Спутник KG. Блогер Адилет Балтабай камакка алынды. Бишкек шаардык сотунун 12 январдагы чечими менен жарандык активист Адилет Али Мыктыбек камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Такен Молдокулов билдирди. Анын айтымында шаардык сот 1 май райондук сотунун былтыр ноябрдагы пробациялык көзөмөл боюнча чечимин жокко чыгарды. Эми ал пробациялык мөөнөт бүткүчө камакта болот. Адвокат анын мөөнөтүн тактабады. Блогердин кайсыл жайда кармалары айтылган жок. Адилет Балтабай сот залынан элге кайрылып, пробациянын шартын бузбаганына карабай камалып жатканын айтты. Жакында Адилет Балтабай Кемпироват иши боюнча камалгандардын тарапташтары нааразычылык акциясын колдоп митингге катышкан. Блогер Фейсбуктагы баракчасында Бишкекте өткөн казиного каршы митингдерди жана башка нааразычылык акцияларын түз эфирде чагылдырып келген. Былтыр 30 июнда милицияга суракка чакырылгандан кийин камалган. 1 май райондук милициясы ал кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 11 ноябрда аны күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыраткан. Ошол эле учурда 3 жылдык пробациялык көзөмөл чечими кабыл алынып, сот залынан бошотулган. Булак Говоритова. Депутат Памирдеги кыргыздарга дары-дармек жөнөтүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Чолпон Султанбекова этникалык кыргыздар жашаган Памирге гуманитардык жардам жөнөтүүнү сунуштады. Эл өкүлү Памирдеги эпидемиологиялык абалга көңүл буруп, аларга сасык тумоо менен күрөшүү үчүн дары-дармек, азык-түлүк жана башка керектүү каражаттар түрүндө гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча ыкчам чараларды көрүүнү сунуштады. Буга чейин Памир өрөөнүндө вирустук инфекция жайылып, анын кесепетинен этникалык кыргыздар арасында бир нече өлүмдүн катталганы айтылган. Тышкы иштер министрлиги маалымат текшерүүгө алынганын билдирген. Булак Кактус KG. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, мен бир маселени силерге бир айтайын деп атам да. Мына байланышка чыккан Памирде жашаган этникалык кыргыздар маалыматка ылайык учурда 65 адам кичи жана чоң Памирден Афганистанда Файзабад шаарында паспорт ала албай отурушат. Алардын айтымында болгон мал жандарын сатып Кыргызстанга көчүп келүү боюнча билдирип атышат да. Бул жерде 30га жакын үй бүлө. Учурда паспорт алууга жардам берүүнү суранып атышат. Бул маселе боюнча мен Тышкы иштер министри менен дагы сүйлөштүм эле. Бирок натыйжа болбой атат окшойт. Алар бияка көчүп келсе кайсы жерге жашайт? Мен билгенден быйыл министрлер кабинети ушу Памирден келген кыргыздарга кошумча программа иштеп чыгып, кошумча 67 миллион сом эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине бөлүп бериш керек. Бүгүнкү күнгө чейин ошол акчанын дайыны жок болуп атат. Бөлүп берилет. Ошого бул аябай мындай көйгөйлүү маселе болуп атат. Кыргыздарды эми ошол жака таштап коюп карабай койгон бул Кыргызстан үчүн туура эмес маселе болуп калат го деп ойлоп атам. Ошон үчүн сизге мындай бир протокол тапшырма берсек, ушул маселе боюнча бир карап министрлер кабинети менен сүйлөшүп бир жакшы натыйжага келсеңер, тез аранын ичинде. Анан ошо Памирден Кыргызстанга көчүп келген Абдывахил Турдакын уулу билдирип атат да интернет булактарында. 2000ге жакын кыргыздар жашаган Памирде бүгүнкү күнү тумоо оорусу күч алып атыптыр. 15 күндүн ичинде 20дан ашык адам өлүп атат ал жерде, кыргыздар. Ошого менин оюмча жардам бериш керек го деп атам да азыр аларга. Дары-дармектерине каржы жагын чечип, ошол дары-дармектерин берип, кыргыздарга жардам берип коелу. Ошон үчүн министрлер кабинетине сөзсүз түрдө ушул маселени коюп, бүгүндөн калбай ушул маселени чечкенге аракет кылыңыз. Анан протоколдук тапшырма берип койсоңуз, Жамиля Кубанычбековна, ушул маселе боюнча
бизге дагы билдирүү берип койсо кандай чечимге келишти, кандай жардам болот. Чоң рахмат.